кылып келдик. Бир жыл ичи эми графика жөнүндө, компьютердик графика жөнүндө бул окуу жылынын башынан сабактарды баштайбыз. Ким айтып бере алат? Барыңар микрофонуңарды, камераңарды жандырып кое бергиле. Керектүү учурда мен өзүм өчүрүп коем, Жанду сабак өтөлү. Так, мына жерде камерасы Дилзат, Сезим, Аскар, Эрбол. Камераңарды жандырып алгыла. Силер кандай ойлойсуңар? Графика деп ким эмнени айта алат? Графика дегенде эмнени түшүнөбүз? Графика дегенде бир нерсенин түзүлүшүнү айтабызбы? Айта бергиле. Эч кандай ката жооп болбойт бул жерде. Силер эмне деп жооп берсеңер дагы бардыгы туура болуп эсептелет. Ойлогонуңар. Графика мына расписанияга окшош да, графика. Ошондо Бир нерсенин түзүлүшү. Графика, интернет графикасы. Түзүлүшү графика болбой. Ар бир нерсенин убактына карап. Жок, ол график дейт. Акырында асы менен кошсо ол баягы игранын графикасы низкий, высокий. Так, ким эмне кылат графика дегенде? Мындай тамырын алып түзүлүп. Болду, башка сөз жокпу графика жөнүндө? Жок. Графика деген бул жөн гана сүрөттөлүш. Көзүбүзгө көрүнгөн сүрөттөлүштүн баары графика деп аталат. Эми биз графиканын ичинен компьютердик графика деп бөлүмүн тандап алабыз. Ал жерде жандуу графика болушу мүмкүн, Биз ошолордун ичинен компьютердик графиканы тандап алабыз. Эми компьютердик графика дегенде ким эмнени түшүнөт? Мисалы оюндардын графикасы. Оюндардын графикасы дагы. Компьютердик оюндардын графикасы, дагы. Дагы чертеж дагы неме кирип кете албайбы? Жалпылап Бир нерсени тартканы. Эмнени? Сүрөттөрдү өзгөрткөнү. Тарт. Дагы? Компьютердеги көрүнүштөр дагы графикага кире албайбы? Ооба, эң туура. Компьютердин главный экранда приложениялар турат го, ошол дагы графикабы? Ооба, ал дагы туура. Жалпылап айтабыз. Жалпылап айтканда, компьютердин экранынан, компьютердин мониторунан, экрандан көрүнүп турган сүрөттөрдүн бардыгы компьютердик графика болуп эсептелет. Компьютердик графика экиге бөлүнөт. Растердик жана вектордук графика болуп бөлүнөт. Растердик графика бул чекиттер менен чекиттердин топтому. Биздин компьютердагы сүрөттөрүбүз жалаң чекиттерден түзүлгөн болсо, башкача айтканда аны бир сүрөттү жакындатып караганда жанагындай төртбурчтук болуп чекиттер көрүнөт да, пикселдер, Мына ушундай сүрөттөр көрүнсө, демек ал чекиттерден түзүлгөн графика болуп эсептелет. Экинчи түрү бул вектордук графика. Вектордук графика бул өзү аты айтып тургандай эле вектордон, түз жана ири сызыктардан түзүлөт. Аны канчалык жакындатып карасаң дагы, анын эч кандай чекит көрүнбөйт. Сызыктар чоюлуп кете берет. Бул вектордук графика көбүнчө баннер жасоочу программаларда, өтө чоң көлөмдөгү жарнактарды жасай турган программаларда колдонулат. Растердик графика болсо өзгөртүп түзүүчү. Башкача айтканда, биз сүрөт салондордо барабыз, фото салондорго барганда алар документке ылайыктуу сүрөттөрдү чыгарып беришет, Ошондо биздин бетибизде так болушу мүмкүн, башкалар болушу мүмкүн. Ошол тактарды растердик графикалык программанын жардамынан казалап коюшат. Мына ушундай деп түшүнсөк болот. Башкача айтканда, кеңири таралган
растрдык графиканын түрүнө бул Photoshop'tu, Paint'ti жана башка ушул сыяктуу программаларды алып колдонсок болот. Ал эми вектордук графикага Corel Drive, кадимки биз иштетип аткан Word программасы, офистик программа, ушул дагы вектордук графикалар менен иштейт. Силер байкап көргүлө. Word'то жазып атканыңарда, аны канчалык жакындаткан сайын камгалар ошончолук чоңоюп кете берет, эч кандай чекит болуп, билинип калбайт. Ал эми силер кайсы бир сүрөттү алып жакындатып караганыңарда, канчалык жакындап барганыңарда ал өтө жакындап барганда силердин мисалы колуңар аябагандай көп чекиттерден түзүлгөнү билинет. Ошондой көрдүңүзбү? Мына ушул жерде өзгөртүп билсек болот. Дагы кандай программаларды силер айта аласыңар? Растрдык графика, вектордук графика. Point-та Дагы кайсы программалар болушу мүмкүн? Видео монтаж. Видео монтаж кайсысына кирип калышы мүмкүн? Вектордо окшойт. Растрдыкка киреби же вектордукка киреби? Видео монтаж. Вектордукуна киреби? Жок, тескерисинче растрдыкка кирип калат. Себеби видеону токтотуп туруп, аны аябай жакындатып карап көргүлө. Анын ичинде чекиттер тургандыгын байкайсыңар. Неме дегенде укпасыңарбы? Матрица дегенде. Матрица угу элекпиз, Жок. Матрица түшүнүгү бул балким ал теманы өтө элек болсоңор керек. Алгебрада кеңири жайылган түшүнүктөрдүн бири. Ал матрица деген сандардын вертикалдык жана горизонталдык формада тизилип жайгашуусу. Мына графикада дагы пикселдер ошол матрица түрүндө жайгашат. Матрица мисалы кандай болушу мүмкүн? Мына жерден экрандан көргөзүп көрөлү. Матрица мисалы сандарыбыз 2, 3, 5, 8, бул жагынан канча дешибиз мүмкүн? 0, 4, 6, 2, 1, 7, 3, 9 деп коелу. Ушул сандар бир амалды берген болсо, эгерде булардын баары биригип бир маанини берет да. Матрица ушул формада жайгашат. Биздин графикаларыбыз дагы растрдык графикабыз ушул матрица түрүндө жайгашат. Башкача айтканда, биздин сүрөттөрүбүздүн ичинде мына чекиттерибиз болсун, ушундай чекиттердин көптүгү биригип келет дагы. Бул кара болушу мүмкүн, ушундай чекиттердин көптүгү биригип келет дагы. Кайсы бир биздин сүрөтүбүздү түзөт. Буну биз жакын алыстатып караганыбызда кадимкидей сүрөт болот дагы. Жакындатып келгенибизде ушундай чекитке айланып калат. Ушундай эле биздики мындай сызыктын сүрөтү болушу мүмкүн да. Вектордук графиканы ушундай мындай сызыкты жакындатып келген болсок, канчалык жакындатып келсек да мындай болуп чекит түрүндө эмес, сызык түрүндө чоңоюп кете берет, Бул растрдык графикага мисал, бул вектордук графикага мисал. Эми биз бул сабактын башында биринчи растрдык графика жөнүндө, анын программалары, анын иштетилиши жөнүндө, аны кантип өзгөртүү жөнүндө биз кадимки Photoshop программасын иштеп баштайбыз. Photoshop программасы бул Adobe фирмасы тарабынан чыгарылган.
сүрөттөрдү өзгөртүүдө, монтаждоодо, аларды оңдоодо кеңири таралган жана эң популярдуу программалардын бири. Photoshop программасы бул өтө чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ. Жана бул Photoshop программасын ашыкча пайдалангандар сот жоопкерчилигине тартылат. Себеби эмнеде? Чегинен ашыкча пайдалангандарды кадимки сот менен сотко ашырып, өзүнүн укугун коргоонго болот да. Кандай агайым мындай көп жасаганынабы же көп колдонгонунабы? Бул жерде эгерде биз жасаган сүрөт кайсы бир адамдын адамдык статусуна шек келтирген болсо, мисалы биринин башын башка эле нерсеге, маймылга же бир нерсеге кийгизип коюшу мүмкүн да. Ошондой болгон учурда жабыр тарткан адам сотко кайрылууга укугу болот да. Эми биз Photoshop программасында экранга бардыгыбыз көңүл бурабыз. Photoshop программасын иштөөсү жөнүндө сөз кылабыз. Так, Photoshop программасы. Экрандан көрүндүбү? Ооба. Эми бул биздин Photoshop программабыз. Жогору тарабында негизги менюлар. Бул жерден биз сактайбыз, көчүрөбүз, форматын өзгөртөбүз, форматтары жөнүндө дагы кенен сөз кылабыз. Жана биз бул жака сүрөттү Photoshopко жүктөп алабыз. Бул жерден биз сүрөттөрдүн негизги ракурстарын өзгөртөбүз. Негизги сыртынан караганда, мисалы, бир сүрөттү биз жашылыраак түс берип коюшубуз мүмкүн, жана башка шарттарын жасаганга болот. Буну да кенен таанышып, иштөө процессинде таанышып кетсек болот. Изображение да бул биздин сүрөтүбүздүн чоңдугу, сүрөтүбүздүн режимдери деп коет. Бул жерде смуг, RGB деген сүрөттүн өздөрүнүн форматтары бар, ошолорду өзгөртүп ийүүгө болот. Ал жерде биздин сүрөтүбүз кайсы бир басмаканадан чыкса, ал жерде эгерде RGB деген форматы менен биз сүрөттөрдү лаборатория менен иштөө убагында колдонсок, смуг дегенде бул газеталык форматта болуп келет. Ал эми ак-кара түстүү кылууга мына ушул изображение менюсунан киребиз. Жана башка. Бул жерде кеңири сөз кылсак болот иштөө процессинде. Бул жакта кошумча жумушчу столу. Кошумча жумуш столу баары сүрөтү көрүнүп турат. Бул жерде бөлүп белгилеп алуу, бул жерде мышка менен бөлүп белгилеп алуу, түстөрдү окшоштуктарын карап белгилеп алуу, сүрөттүн узунун, турасын же болбосо бийиктигин кысып өзүбүзгө керектүү жерлерин алып алуу. Бул жерде калем менен боёо, бул жерде чекиттерди бири-бирине окшоштуруп, кайсы бир чекиттерди бөлүп алуу менен кайсы бир чекиттерге окшоштуруп жасоо. Бул жерде кошумча түс берүү, бул жерде чекиттерди көчүрүп алуу менен башка жерге жайгаштыруу, бул жерде өчүрүү, жана башка. Бул жерде бир түстөн экинчи түскө өткөрүп, бул жерде кыркып алуу, текст, жана башка биздин кошумча жумушчу столубуз жайгашкан. Ал эми оң жагында бул жерде бул чоңураак көлөмдөгү, мисалы 10 сүрөттү, 20 сүрөттү бириктирип жасоодо колдонула турган дагы биздин кошумча жумушчу столубуз жайгашкан. Фондорго түс берүү, 5-6 сүрөттөрдү бириктирип биргелештирүү, жана башка. Биз азыр эң жөнөкөйү болгон баштапкы сүрөттөрдү өзгөртүү жана аны кайсы бир нукка келтирүү боюнча сөз кылабыз. Биз бул жерде рабочий столубузда турат, чоң гана смайликти алып, Photoshop'ко алып түшүп
Görөлü. Так, смайлик бардыгыбызга көрүнүп турат, а? Маанайыбыз ушундай элеби баарыбыздын? Ооба. Буга туура келбейби? Эгер маанайыбыз ушундай болсо, анда ушул смайликти алып баштайбыз. Бул жерде биз мына жерде көрүп атасыңар, ак фон турат. Бизге бул ак фон керек болбошу мүмкүн. Кайсы учурда бизге ак фон керек болбой калышы мүмкүн. Бизде мисалы бул смайликти башка сүрөткө Койгон. үстүнө коюуда, Мисалы биз мына жерде жылкынын сүрөтүн алып көрөлү. Жылкыны керектүү көлөмдө чоңойтобуз. Enter кнопкасын басабыз. Мына жылкыны көрүп атабыз, бизге мындай сүрөтүбүздүн чоңдугу мына жылкы батпай калып атат. Ошондо биз бул жерден жумушчу столун пайдаланабыз. Муну чоңойтсок. Enter кнопкасын бастык. Биздин жылкыбыз кенен батып калганын көрө алдык. Кирер. Бул жылкыбыз кенен батып калды. Биз аны чекесинде ак фон турат, Аларды алып коебуз. Аны дагы жерден кыркаласак болот. Эми биздин жанагы атайын алып түшкөн смайлигибиз бар болчу. Смайлигибизди биз алдыңкы бетке чыгарып алабыз. Смайлигибиз бул жерде турат. Муну биз ачып алабыз. Азыр биздин мына жумушчу калабыз көрүнбөй аткандыгына байланыштуу. Жакта жылдырып турайлы. Биздин смайлигибиз 50% көрүндү. Мына жерде атка минип турат, Биз каалагандай ишинерди алабыз. Аттын чуркап кетиши бизге жагып аткан болсо, коюп коюшубуз мүмкүн. Слойга. Бул жерде биздин бир топ сүрөттөрүбүздүн топтолуп тургандыгы көрүнүп турат. Атын алып түштүк, андан кийин фон деп түшүп калды. Бул биз биринчи ушул сүрөттү алып түшкөндүгүбүз үчүн бизге бул фон деп берилип калды. Эгерде мына жерден башка сүрөттү алып түшүп көрөлү. Анан башка вкладкага ачып көрөлү. Окей. Buğdaydı alып түштүк биз. Бизге бул будай фон болуп түштү. Бул фонду слой деп ала турган болсок, аны
Bizde iki smiley payda olup kaldı. İlk smiley'den bizge birinci smiley yüzde ölçüp turaylı. İkinci smiley yüzde. Biz jana görgөн elege mына ak menen түшүп калган эле бул смайлий yüz туурабы? Ооба. Эми ошону ак түсүн кантип жок кылып салабыз. Бул жерден биз общий түс менен белгилеп алдыны тандап алдык дагы ак түстү бастык. Ак түстү басканыбызда автоматтык түрдө ак түс болуп турган жер чекти белгилеп алды дагы. Аны бизге бөлүп көрсөттү. Эми ушул эле жерден делете кнопкасын бассак, ак түстүн баары өчүп калды. Биз кайра белгилеп алуу кнопкасын басып туруп, бул сүрөтүбүздү активдештирип койдук. Мына биздин смайлey көз. Бул смайлey көздү биз жылкыга мингизип коебуз. Жылкыга минип турган смайлey көздө бизде эмне жетишпейт. Эми биз жылкыга минип тургандай окшош турушубуз керек да, туурабы? Ал үчүн биз бул жерден өчүргүч кнопкасын алабыз дагы. Мына колдору нар жакта жок болуп туруш керек, а? Колдору нар жакта болот да. Ооба. Минип турган смайлey көз. Мына ушундай болушу керек. Бул жерден башка чекитти башка чекитке бир чекитке көчүрүп алуу. Бул жерден биз буну атты белгилеп алабыз. Biz çekitlerin biriktirip koyduk. Биздин смайлey көз атка минип алып баратат. Окшош калды. О, Запись кылып атасыз да туурабы? ооба, запись болуп атат. Кайра дагы жибересиз да. Сөзсүз түрдө. Эми биз смайлey'ге кичинекей пут улап коелу, туурабы? Ооба. Путу болуш керек да бунун. Азыр мен интернетке кирип атам. Силерге Photoshop эле көрүнүп турабы? Мен общий экранды көргөзүп коеюн. Кирип кетти агай. Общий экран көрүнүп турат, Ооба. Биз смайлey'дин путу бар бекен. Так, издеп көрөбүз. Картинка. Жок. Башкача буттар чыгып кетти. Биз интернеттен карап отурбайлы, 0 жерден эле улап коелу да. Чекитти көчүрүп алдык дагы. Так, бул жер 50%. Көчүрөт болуп калыптыр. Бул жерден биз общий белгилеп коебуз. Так, печатьте басабыз. Бул жагы нормально эле. Түшүндүм. Биз смайлey'ди белгилеп алышыбыз керек. Так, смайлey'ди белгилеп алдык, эми пут чыгара баштайбыз. Примерно бул путубуз. Ушундай пут болушу мүмкүн да, туурабы? Ушундай. Так,
Biz bunu общий окшоштуруп коебуз, бири-бирине окшоштуруп коюш үчүн. Бул жерден белгилеп алабыз. Biz чылдырып алуу менен мына жерге коюп койсок. Так, суроом угулбай калды. Биздин смайлибиз эми ат минип баратат. Башынан кайталап койчу сурооңо. Ким суроо берди? Алло. Урматтуу окуучулар, бүгүн сабагыбызга 11 окуучу катышып атат азыркы учурда. Мен бардык окуучулардын ким катышкандыктарын белгилеп алдым. Негизи канча окуучу болду быйыл? 23 окшойт агай. 23 же 24 примерно так. Неге баары катышпай атат? Башка сабактарга да катышпай атышабы? Жок, катышып атат.